Саламатсызбы, урматтуу Космос Кыргыз каналынын көрүүчүсү. Биз сиздерге акыркы спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Кыргызстандык спортчу Айсулуу Тыныбекова спорттук күрөш боюнча Сербияда дүйнө кубогунун финалына чыкты. Жарым финалда россиялык атааңдашын 13-2 эсебинде жеңип алды. Буга чейин Тыныбекова алгачкы беттешинде румыниялык атааңдашын 10-0 эсебинде таза жеңиш менен уткан. Аны менен таймашкандар Туркиядан жана Румыниядан болгон эле. Финалда Тыныбекова латвиялык Анастасия Григорьева менен беттешет. Жоламан Шаршембеков дүйнө кубогу мелдештин чемпиону болду. Финалдык беттеште ал россиялык Степан Марьянанды утуп алды. Беттеш 4-4 эсебинде аяктап, акыркы аракетти жасаган артыкчылык үчүн жеңиш кыргызстандык балбанга ыйгарылды. Жоламан 60 кг салмакта күч сынашкан. Кыргызстандык спортчу биринчи бөлүктө 4-0 эсебинде утулуп жаткан. Демилгени колго алып, акыркы жасаган натыйжалуу аракети менен 4 упай ала алды. Шаршембеков финалга чейинки жолунда беларустук, армениялык балбандарды жеңип чыккан болчу. Кыргызстандык грек-рим күрөшү боюнча курама командасы Сербияда өткөн дүйнө кубогу мелдешинде жалпы командалык эсепте 4-орунду ээледи. Бул тууралуу дүйнөлүк уюму Твиттердеги баракчасына жарыялады. Грек-рим күрөшү боюнча мелдеш 12-14 декабрь күндөрү өтүп, 10 салмак боюнча жарыш жүргөн. Кыргызстандын курама командасынан башкы машыктыруучу Азат Эркинбаев жетектеген 9 балбан таймашкан. Мелдешке катышкан балбандардын дээрлик алтын медаль үчүн кармашка чыгышты. Алар 1 алтын, 2 коло байге утушту. Дагы 3-3 орун үчүн таймашта жеңилишти. 32 мамлекеттен спортчулар катышкан мелдеште Кыргызстан балбандары жалпысынан 85 упай топтоп, командалык эсепте 4-орунга жетишти. Россия, Венгрия жана Туркия алдыңкы үчтүктө ээлешкен.